Саламатсыздарбы? Сиздер менен дагы бир жолу Максат Муктаров эл аралык коуч. Бүгүнкү темабыз ой. Ойго эмне эксеңиз ошол чыгат. Караңыз, бул аябай жөнөкөй сөз. Оюңузга эмне эксеңиз, эмне койсоңуз ошол чыгат. Жер оюңуз сыяктуу, жерге эмне эксеңиз ошол чыгат, туурабы? Жерге картошка эксеңиз, алча эксеңиз, эмне эксеңиз жер эч качан аны тоготпой койбойт. Мындай айтканда, жер чыгарбай койбойт. Сиз жерге эмне эксеңиз ошол чыгат. Бул сөзсүз. Сиздин оюңузга да эмне эксеңиз ошол чыгат. Ошон үчүн биринчи эң маанилүүсү оюңузга эмне эгип атасыз азыр. Сиз ойлошуңуз мүмкүн, муну эксем, ийгилик эксем, чоң акчаларды эксем оюма, дагы мындай жакшы бир жумуш же келечектеги бир үй, машина эксем бул чыкпайт деп ойлойсуз. Анткени азыркы абалыңыз карайсыз. Бул сизге тиешелүү эмес. Сиз оюңузга ошол нерселерди коюңуз, убагында суу бериңиз, суу коюңуз, убагында астына отоңуз, мындай айтканда дайыма ошол нерсени оюңузда кармаңыз. Жамгыр жааса да, күн чыкса да дайыма оюңузда кармасаңыз, убагы келгенде, эрте жаз келгенде ал бүтүрүлө эмес, мындай тамырлай баштайт дагы, ал сөзсүз убагында чыгат. Ал чыкпай кое албайт, анткени бул закон, бул дүйнөдөгү физикалык закон сыяктуу бир урук эккенде ал жазында чыкса, жерден өнүп чыкса, оюңузга эккен нерсеңизде сөзсүз чыгат. Ал канчалык чоң нерсе болбосун, сиз бир гана ошол нерсени оюңузга эгиңиз. Буну кантип ушинтип өзүмө ишенип айтам, анткени бул ушул дүйнөдөгү мыйзам, бул көрүнбөгөн мыйзам. Оюңузга эмне эксеңиз ошол сөзсүз чыгат, албетте чыгат. Бир гана азыр чыкпаган себеби ал сиз оюңузга койгон жоксуз, аны эккен жоксуз. Эгердин астында ойлоносуз дагы, бул нерсе мага кандай болсун, канчалык ойлосом да ал нерсе келбейт деп өзүңүзгө айтып атасыз. Бул өзүңүзгө айткан нерсеңиз туура деп эсептебеңиз. Анткени сиз оюңузду билбейсиз, сиз өзүңүздүн жашооңуз, бул дүйнөдө жашоо кандай болоорун билбейсиз. Бул жашоодо физикалык жана метафизикалык, физикага жатпаган, мындай айтканда көрүнбөгөн закондор бар. Бир адам оюна кичинесинен баштап эле бир максатты, идеалды койсо, мисалы айга учам же кандай дүйнөдө биринчиликти алам деген спортто же башка нерседе, бул нерсени койгон киши аягында ошол нерсеге жеткен. Сиз муну карасаңыз, ошол азыр Кыргызстандан чыккан дүйнө чемпиондорунан сурап көрүңүз. Ал кичинесинен баштап ошентип ойлогон. Андан башка мен мисалы кичикейимден 6-7 жашымдан билет элем, мен Америкага барам деп. Ал убакта Совет доору болчу. Америка баруу мүмкүн болгон эмес, анткени Советский Союздан чыккан эч ким болгон эмес, кыргыздардан же ушул убакта. Бирок мен ошол кичикейимде оюма койгом, мен Америкага барам деп, мен дүйнөнү кыдырам деп. Ошол нерсе азыр келди. Ал кантип келди? Мен кантип деген менен антип ойлогон эмесмин, просто оюма койгонмун, аны ойлоп жүрө бергенмин. Анан эмне болду? Совет доору жыгылды. Ал мен үчүн жыгылды. Ошол сыяктуу эле болуп калат да. Ал Совет доору жыгылды, жол эшиктер ачылды, элдер чет өлкөгө чыкканга мүмкүнчүлүк туулду. Мен да Германиядан анан Америкага барып, азыр бардым. Ошол сыяктуу сиз дагы каалаган нерсеңизди оюңузга коюңуз, ошол жерде кармап туруңуз. Ошондо ал өнүп чыгат бир күн. Сиздин азыркы реальный жашоо дегениңиз менен ал дагы мурда ой болчу. Оюңузду көбүрөөк кармап турдуңуз, реальный болду. Эми келечектеги чоң максатыңызды, чоң нерсеңизди оюңузга эгиңиз, кармап туруңуз, суу бериңиз, астына отоңуз. Ошол жерде жаз келгенде кааласаңыз да, каалабасаңыз да ошол максатыңыз, оюңуз, кыялыңыз өсүп чыгат. Мындай айтканда чындыкка айланат. Ошону эч качан унутпаңыз. Сиздер менен болгон дагы бир жолу Максат Муктаров, эл аралык коуч. Сизге бактылуу жашоо каалайм.